8-бөлүм. Теңир ата-бабаларыңарга убада кылган жерге барып, аны ээлеп, тирүү калышыңар үчүн жана укумдап-тукумдап көбөйүшүңөр үчүн мен бүгүн силерге берип жаткан осуяттардын баарын аткарууга аракет кылгыла. Кудай Теңириң сени чөлдө алып жүргөндөгү бүт жолуңду эсиңден чыгарба. Анын осуяттарын сактаарыңды же сактабаарыңды, жүрөгүңдө эмне бар экенин билиш үчүн, сени сынаш үчүн, сени жоошутуу үчүн алып жүргөнүнө 40 жыл болду. Ал сага адам нан менен гана эмес, Теңирдин оозунан чыккан сөз менен жашаарын көрсөтүш үчүн сени жоошутту, ачкачылык менен алсыратты жана сен билбеген, сенин ата-бабаларың билбеген манна менен азыктантты. Ошол 40 жылдын ичинде кийимиң жыртылган жок, бутуң шишиген жок. Атасы баласын үйрөткөндөй Кудай Теңириң сени үйрөтүп жатканын эсиңден чыгарба. Ошондуктан Кудай Теңириңдин жолу менен жүр. Андан корк, анын осуяттарын аткар. Анткени Кудай Теңириң сени өрөөндөрү менен тоолорунан дарыялар, булактар жана көлдөр агып чыккан, буудай, арпа, жүзүм, анар жана анжыр дарактары, зайтун дарактары өскөн, бал аккан жерге алып бара жатат. Ал жерде сен нанды тойгончо жеп, эч нерседен кем болбойсуң. Ал жердин таштары темир, ал жердин тоолорунан жезгенин аласың. Жеп ичип тойгонуңда сага берген асыл жер үчүн Кудай Теңириңе алкыш айт. Байкагын, бүгүн мен сага берип жаткан анын осуяттарын, мыйзамдарын, көрсөтмөлөрүн аткарбай койбо. Кудай Теңириңди унутуп калба. Жеп ичип тойгонуңда жана заңгыраган үйлөрдү салып жашап жатканыңда, бодомалың менен майдамалың, алтының менен күмүшүң көбөйгөндө, сенде бардыгы жетиштүү болгондо, байкагын, жүрөгүң текеберденип кетпесин. Сени Мисир жеринен, кулчулуктан алып чыккан Кудай Теңириңди унутуп калба. Ал сени уулуу жылан, кара курт жашаган коркунучтуу ээн кара чөл менен, бир тамчы суусу жок жерлер менен алып өткөн. Ал сага аска таштан суу чыгарып берген. Акырында сага жакшылык кылыш үчүн, сени жоошутуш үчүн, сыноодон өткөрүш үчүн, сени ошол чөлдө ата-бабаң билбеген манна менен азыктанткан. Ичиңден ушул байлыкты өз колум менен, өз күчүм менен таптым деп айтпа. Кудай Теңириңди эсиңден чыгарба. Сенин ата-бабаларыңа ант берип түзгөн, өзүнүн келишимин аткарыш үчүн байлык тапканга күч кубатты сага ал берип жатат. Эгерде сен Кудай Теңириңди унутуп, башка кудайларды ээрчип кетсең, аларга табынып кызмат кылсаң, мен азыр эле айтып коеюн, сен кырылып жок болосуң. Кудай Теңириңдин үнүн укпаганың үчүн Теңир сенин алдыңда жок кылып жаткан элдерге окшоп, сен да жок болосуң. 90-забур. Эң жогорку Кудайдын үйүндө жашаган, кудуреттүү Кудайды далда кылган адам. Теңирге, мен ишенген Кудай менин баш калкалар жайым, менин коргоочум дейт. Ал сени аңчынын торунан жана айыкпас дарттан куткарат. Ал сени өзүнүн канаттары менен калкалайт. Анын канаттарынын астында коопсуз болосуң. Анын чындыгы калкан жана коргон. Түнкү коркунучтардан, күндүзгү учкан жебелерден, караңгылыкта жүргөн каргашадан, чак түштө кырган жугуштуу оорудан коркпойсуң. Жаныңда 1000, оң жагыңда 10.000 кырылып жатса да сага жакындабайт. Өз көзүң менен карап гана турасың. Ыймансыздардын жазаланганын көрөсүң. Анткени сен менин ишенгеним Теңир дегенсиң. Эң жогорку Кудайды өзүңө баш калкалар жай кылып тандап алгансың. Сен эч кандай жамандык көрбөйсүң. Үйүңө жугуштуу оору жылобойт. Анткени ал өз периштелерине сени бардык жолдоруңда коргоп жүрүүнү буйруйт. Алар сени колдоруна салып көтөрүп кетишет. Бутуң ташка мүдүрүлбөйт. Уулуу жылан менен арстанды бутуң менен басасың. Жаш арстан менен ажыдарды тебелейсиң. Мени сүйгөндүгү үчүн аны куткарам, коргойм, анткени ал менин ысымымды таанып билди. Мага кайрылганда мен аны угам, кайгыда мен аны менен бирге болом, аны куткарам, даңктайм. Аны узун өмүрлүү кылам, ага өзүмдүн куткаруумду көрсөтөм. 36-бөлүм. Хиския падышанын падышачылыгынын 14-жылында Ашур падышасы Санхейрип Жүйүттүн чептүү шаарларынын баарына кол салып, аларды басып алды. Ашур падышасы Иерусалимге Хиския падышага Лакиштен Рапшакты көп аскер менен жөнөттү. Ал жуугуштун талаасына кеткен жолдогу жогорку көлмөнүн суу түтүгүнүн жанына келип токтоду. Аны Аксарай башчысы Хилкиянын уулу Элиаким, катчы Шебна, тарыхчы Асап уулу Жаах тосуп чыкты. Аларга Рапшак мындай деди: Хискияга айткыла, улуу падыша Ашур падышасы мындай дейт: сендеги эмнеге таянып жатасың? Мунун баары куру сөз деп ойлойм. Согуш үчүн кеңеш жана күч керек. Сен кимге таянып жатасың? Менден эмнеге бөлүнүп чыктың? Сен ушул сынган таяка Мисирге таянам деп ойлойсуң.
Ага ким таянса, ал анын колуна кирип, колун тешип кетет. Мисир падышасы фараонго таянгандарга мына ушундай болот. Эгерде сен мага биз Кудай Теңирибизге таянабыз десең, анда Кудайыңардын бийик жерлери менен курмандык чалынуучу жайларын Хиския алып таштап, Жүйүт менен Иерусалимге мына ушул курмандык чалынуучу жайлардын алдында гана табын кыла дебеди беле? Ошол Кудайыңарга таянып жатасыңарбы? Ошондуктан менин мырзам Ашур падышасы менен келишим түз. Мен сага 2000 ат берем. Аларга мине турган кишилерди таба аласыңбы? Майдан арабалары менен аттар үчүн Мисирге таянып, сен менин мырзамдын кичине кулдарынын бири болгон жол башчыны артка чегинүүгө кантип мажбур кыласың? Мен бул жерди кыйратканы Кудайдын эркисиз келдим беле? Теңир мага ушул өлкөгө бар, аны кыйрат деп айткан. Ошондо Элиаким, Шебна жана Жаах Рапшакка кулдарыңа арамей тилинде сүйлө, анткени биз түшүнөбүз. Дубалдын үстүндөгү элге угуза биз менен Жүйүт тилинде сүйлөшпө дешти. Рапшакаларга мырза мени ушул сөздү айт деп, мырзаң экөөңөргө эле жиберди беле? Жок. Дубалдын үстүндө отурган кишилер силер менен кошо өз заңын өздөрү жесин, өз заарасын өздөрү ичсин деп мени ошолорго да жиберген деди. Анан Рапшак ордунан туруп, Жүйүт тилинде мындай деп катуу кыйкырды. Улуу падыша Ашур падышасынын сөзүн уккула. Падыша мындай дейт: Хиския силерди азгырбай эле койсун, анткени ал силерди куткара албайт. Бизди Теңир куткарат. Бул шаар Ашур падышасынын колуна салынып берилбейт, деп Хиския силерди Теңир менен үмүттөндүрбөй эле койсун. Хискияны укпагыла, анткени Ашур падышасы мындай дейт: Мени менен элдешкиле, мени тосуп чыккыла. Ар ким өз жүзүм сабагынын жемишин, өз анжырын жесин, ар ким өз кудугунан суу ичсин. Мен келип силерди өзүңөрдүкүндөй болгон эгини шарабы мол жерге, жемишке, жүзүмзарга бай жерге алып бармайынча ошенткиле. Ошондуктан Хиския силерди бизди Теңир куткарат деп азгырбасын. Кайсы элдин кудайы өз жерин Ашур падышасынын колунан сактап калды эле? Хамат менен Арпаттын кудайлары кайда? Сепарбайымдын кудайлары кайда? Алар менин колумдан Самарияны сактап калышты беле? Бул жерлердин кудайларынын кайсынысы өз жерин менин колумдан сактап калды эле? Анан кантип Теңир Иерусалимди менин колумдан сактап калсын? Бирок алар унчугушкан жок. Ага бир сөз менен да жооп беришкен жок, анткени падышанын ага жооп бербегиле деген буйругу бар эле. Падыша сарайынын башчысы Хилкия уулу Элиаким, катчы Шебна, тарыхчы Асап уулу Жаах Хискияга айрылган кийимдер менен келишип, Рапшактын сөздөрүн айтып беришти. 6 бөлүм. Анан мен козунун 7 мөөрдүн биринчисин ачканын көрдүм. Андан кийин 4 тирүү жандыктын биринин күндүн күркүрөгөндөй болгон үн менен келип кара деген уктум. Мен барып карап, ак ат чыкканын көрдүм. Аны минип тургандын жаасы бар экен. Ага таажы берилди. Ал жеңүүчү катары жеңүү үчүн чыкты. Ал экинчи мөөрдү ачканда, экинчи тирүү жандыктын келип кара деген уктум. Ошондо жерде ат чыкты. Адамдар бири-бирин өлтүрүшү үчүн ал атты минип турганга жер үстүнөн тынчтыкты алып салуу укугу берилди. Анан ага чоң кылыч берилди. Ал үчүнчү мөөрдү ачканда, мен үчүнчү тирүү жандыктын келип кара деген уктум. Карасам кара ат чыкты. Аны минип тургандын колунда тараза бар экен. Ошондо мен 4 тирүү жандыктын ортосунан мындай деп сүйлөгөн үндү уктум. 1 ченем буудай 1 динарий, 3 ченем арпа 1 динарий болсун. Ал эми май менен шарапка кол тийгизбе. Ал 4-чү мөөрдү ачканда, 4-чү тирүү жандыктын келип кара деген уктум. Карасам боз ат чыкты. Аны минип тургандын ысымы өлүм экен. Анын артынан өлгөндөр жаткан жай ээрчип алыптыр. Ага жердин 4-чү бөлүгүн кылыч жана ачкачылык менен, жугуштуу оору жана жырткычтар менен өлтүрүүгө бийлик берилди. Ал 5-чи мөөрдү ачканда, мен курмандык чалынуучу жайдын алдынан Кудайдын сөзү үчүн жана өздөрүнүн күбөлөндүрүүсү үчүн өлтүрүлгөн адамдардын жандарын көрдүм. Алар үндөрүн бийик чыгарып, мындай деп кыйкырып жатышты: Ыйык жана чыныгы эгедер, качанкыга чейин сот жүргүзбөйсүң, качанкыга чейин биздин каныбыз үчүн жер үстүндө жашагандардан өч албайсың. Ошондо алардын ар бирине ак кийим берилди. Жана аларга кызматташтарыңар менен бир туугандарыңар да силердей болуп өлтүрүлүп, белгиленген санды толуктаганга чейин дагы бир аз убакыт тынчтана тургула деп айтылды. Ал 6-чы мөөрдү ачканда, карасам катуу жер титирөө болду. Күн зумбал сыяктуу карарды, ай кан сыяктуу кызарды. Катуу шамалдан анжыр дарагынын бышалек мөмөлөрү күбүлүп түшкөн сыяктуу асмандагы жылдыздар жерге түштү.
Асманда түрүлгөн кагаз сыяктуу түрүлүп жок болду. Бардык тоолор, бардык аралдар ордунан жылды. Жер үстүндөгү падышалар да, башчылар да, байлар да, миңбашылар да, күчтүүлөр да, кулдар да, эркин адамдар да үңкүрлөргө жана капчыгайларга жашынып, тоолорго жана аскаларга үстүбүзгө кулап, бизди тактыда отургандын жүзүнөн жана козунун каарынан жашыра көргүлө. Анткени анын каары төгүлө турган улуу күн келди. Ага ким туруштук бере алат дешти.